эркиндиктен, азаттыктан өткөн дөлөт болбойт. Элдин эң жогорку бактысы азаттык, көз карандысыз жашоо. Биз мына ушундай көз карандысыз жашоонун эгемендүүлүктү алып жүрөбүз. Эгемендүүлүктүн, азаттыктын баркын билиш үчүн ар ким өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгын унутпаш керек. Ошон үчүн мен мындай деп айтар элем. Кыргызстандын азабы менин азабым. Кыргызстандын жыргалы менин жыргалым. Кыргызстандын жыргалы үчүн жандай аябай эмгектенели. Мына ушундай сезим менен, ушундай түшүнүк менен биз жашасак, аракет кылсак, иштесек, анда максатыбызга жетебиз.